Кээ бир адамдар мага зекет берүү милдеттүү эмес, демек курбанчылык чалуу дагы милдеттүү болбойт деп ойлошот экен. Негизи курбанчылык чалуу, садака, фитир кимге важып болсо, ошол адамдарга важып болуп эсептелет. Ар бир мусулман адам мухим жергиликтүү өзүнүн айылында, шаарында жашап жаткан, сапарга чыгып кеткен эмес, жана күнүмдүк муктаждыктардан ашыкча зекеттин өлчөмүгө жеткен байлыкка ээ болгон ар бир адамга, ошондой эле балагатка жеткен курбанчылык чалуу милдеттүү болуп эсептелет. Демек эң биринчи ошол зекет важып болгон адамдар курбанчылык кылуулары керек. Анан ушундай бир адамдар бар, зекет берүү важып эмес, бирок курбанчылык кылуу милдеттүү болуп саналат. Мисалга, эки үйү бар, эки машинеси бар, бир машинесини өзүнүн муктаждыгы үчүн пайдаланат, минет, бир үйүндө жашайт, бирок экинчи машине же экинчи үйү жөн гана мүлк катарында алып койгон. Же бир алыста бир жери бар дейли, ошол жерди дагы алып пайдаланган жок, бирок мүлк катарында алып койгон. Бул адамдар ошол экинчи машина, экинчи үйдүн баасы зекеттин өлчөмүгө жетсе деле, бизнес үчүн болбогондуктан зекет берүү важып эмес, бирок курбанчылык кылуулары милдеттүү болуп саналат. Аллах таала ар бирибизге ошол курбанчылык кылууга мүмкүнчүлүк берсин.